أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Аламдардын эгеси болгон Аллах Таала мактоолор болсун, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө, пайгамбарыбыздын сахабаларына салам жана салаваттар болсун. Бүгүнкү темабыз бул кадыр түндүн фазилеттери жана кадыр түндө кандай ибадат амалдарды аткарабыз, кандай өткөрөбүз. Бул жерде көптөгөн айымдар суроо берип атат. Кадыр түндү кандай өткөрөбүз? Хайыз болгон учурда дагы, хайыз болгон айымдар кандай өткөрөт? Хайызы жок айымдар кандай өткөрөт? Мына ошол боюнча да билип өтөсүздөр. Кана бул жерге кол көтөрүп коюңуздар. Хайызы келип аткан айымдар барбы? Себеби көпчүлүк ойлойт, хайыз келип атсак, хайыз келип аткандан кийин демек мен өткөрбөйт экенмин. Жок, андай эмес. Бул хайыз эч кандай бир тоскоолдук кылбайт. Биз кадыр түндү тосо беребиз иншаллах. Эми бүгүнкү түз эфирде аны кандай кылып аткарасыздар, аны дагы түшүнүп өтөсүздөр. Эми кадыр түндүн фазилети жөнүндө башынан баштайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы Рамазандын акыркы 10 күнүн, 10 түнүн катуу, толук Аллах Таалага өзүн арноо менен бекем киришкен, ибадатка бекем турган, мечитке кирип бекем, ошол өзү да бекем киришкен, үй бүлөсүн да ошол бекем ибадатка бекем болуп киришүүнү буйруган жана сахабаларына дагы үйрөткөн. Сахабалар дагы, улуу аалымдарыбыз дагы ушул кадыр түнүнүн фазилетин билген, түшүнгөн инсандар, такуа инсандар да ушул акыркы 10 түндүктү, Рамазандын 10 түнүнө бекем киришип, бекем Аллах Таалага жакындап калайын, көбүрөөк ибадат кылып калайын, Аллахтын ыраазылыгын таап калайын деп киришип отурат. Эми кадыр түндү албетте сиздер баардыгыңыздар эле 10 ниет кылыңыздар, 10 түндү толугу менен тирилтем деп, Бирок араңыздарда жумушта иштегендер бар, чарчап калгандар бар. Ал айымдар анда сиздер так күндөрдү, 10 күндүн толук түнүн тирилте албасаңыздар дагы, жок дегенде ошол так күндөр белгиленип берилди го. 21-inde, 23-ünde, 25-inde, 27-синде деп, ошол так түндөрү аткарсаңыздар болот. Эми караңыздар, эгерде биз чын жүрөк менен ошол кадыр түнгө туш келейин десек, анда толук убактыбыз болуп, атайын курбанчылык кылып, ажыратып, убакыт ажыратып, мен ушул кадыр түнгө туш келгим келет десе, анда ушул 10 түндү уктабай өткөрө турган болсо, адам уктабай ибадат менен, өткөрө турган болсо, анда албетте ал адам сөзсүз иншаллах туш келе турган болот экен да. Ал эми жанагындай так түндөрдө жок дегенде убактыбыз болбой атса, ошол так түндөрдө өткөргөнү аракет кылалы, иншаллах. Эми ниет кылып коюңуздар, ушул мына азыр канча күн, 6 күн, 5 күн калды. Ушул 5 күндү да мына эгер эми жаңы үйрөнүп аткан болсоңуздар, ушул 5 күндү толугу менен мен тирилтемин деп ниет кылып коюңуздар. Бул кече, кадыр түн кечеси 1000 айдан да жакшыраак деди. 1000 айдан да жакшыраак, башкача айтканда 30 000 кечеден да жакшыраак деди. Бул түнү Аллахтын алдында көптөгөн адамдардын кадыры да көтөрүлөт экен. Эмне себептен? Себеби бүткүл ошол мусулман, инсаният Аллахка жакындайын деген максат менен түнү бою, эмне күнөөкөр мусулман болуп атса да кой, Аллахтын мээриминен кур калып калбайын деп ал ибадатта болот. Канча мусулман инсан күнөө кылбасын, бирок эмне ал ар дайым үмүттө, Аллах Таала мени кечирсин, Аллах Таала мени да туура жолго салсын деп биз эмне үмүтүбүздү үзбөйбүз, жанталаша беребиз. Демек адамдар канчалык бул түндө канчалык ибадат кылган сайын, Аллахтын ыраазылыгын табайын, Аллахтын ыраазылыгын изденүүнүн үстүндө болгондуктан ошол инсандардын да кадыр баркы көтөрүлөт экен ушул түндөрдө, Аллахтын алдында, машалла. Эми бул түндө ушул жакшылап түшүнүп калыңыздар. Себеби кадыр түн деп өзү аты айтып тургандай, биздин тагдырыбыз жазыла турган, биздин тагдырыбыз чечиле турган, биздин тагдырыбыз жазылып, печатталып туруп, колубузга тапшырыла турган түн болот экен бул түн. Бул түн Лаухул Махфуздагы 1 жылдык тагдырлардын бардыгы алып келип ошол тапшырат экен. Жерге алып түшүп,
Аллах Таала эмне периштелерге тапшырат. Бизге печат коюлуп туруп, болду, сен ушул 1 жыл бою ушундайча болот сенин тагдырың деп тапшырыла турган түн ушул түн болот экен. Кадыр түнү биздин бүтүндөй 1 жылдык иштерибиздин өкүмү чыгат экен да. Бардык ошол 1 жыл 2026-жыл кандай жашап өтөсүздөр? 2026-жылда эмнеге жетесиздер? Жашооңуз кандай өтөт ушул 2026-жылдан кийинки Рамазан 2027-жылга чейин сиздин толук 1 жылдык жашооңуздун өкүмү чыгат экен. Машаллах. Келерки жылга чейинки 1 жылдык тагдыр китеби жазылып туруп, анан берилет экен. Эми ниет кылалы бул акыркы түндөрдү, башынан эле мына ким жетишпей калган болсо 10 түндүккө кийинки жылга да ниет кылып коюңуздар. Негизи биз эмне кылышыбыз керек экен? Бул акыркы Рамазандын 10 түнүн уктабай ибадат менен өткөргөнү ниет коюп, ошого бекем аракет кылышыбыз керек экен. Себеби адам 10 түн уктабай ибадат кылса, ал акыр түбү ошол туш келет да кадыр түнгө. Анан аятта келип атат, караңыздар. Бул түндө, кадыр түнүндө бардык даанышман иштер бөлүштүрүлөт дейт. Бардык иштер, машаллах, бардык иштер бөлүштүрүлөт дейт, машаллах. Бул жактан азыр сиздерге Кадыр сүрөсүнө токтолуп өтөлү, себеби ошол Кадыр сүрөсүндө бизге кадыр түн боюнча айтылып атат, Тафсирине кенен токтолбосок да кыскача айтып өтөйүн. Кадыр сүрөсүн Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Мына ушул Кадыр сүрөсүндө азыр тафсирине токтолуп өтөлү. Эмне деп жатат? Аль-Кадр, кадыр түн, биз аны дейт, Аллах Таала айтып атат, Куранды кадыр түнүндө түшүрдүк дейт. Кадыр түнүндө. Бул эмне? Рамазан айынын түнүндө болуп атат. Рамазан айынын түнү бул эмне экен? Кадыр түн. Рамазан айында түшүрдүк. Адамдарга туура жол көрсөтүүчү Куран ушул түнү түшүп баштаган дейт. Анан эң алгачкы аят бул Алак сүрөсү түштү дейт. Караңыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям билесиздер, биринчи пайгамбарлык наам берилгенде 40 жашында пайгамбарыбыз Хира үңкүрүндө болгон. Элестетиңиздер, азыр Хира үңкүрүндө болгон жана ошол жерден биринчи кайсы Алак сүрөсүнүн 1-аятынан 5-аятына чейин ошол сүрө түшкөн экен да. Кайсы түнү түшүптүр? Кадыр түнү түшүптүр, машаллах. Бул жана Икра деп башталат го, окугунуң деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коркуп, мен окуганды билбеймин дейт го, кантип окуйм? Мен окуган тамга тааныбайт. Пайгамбарыбыз эмне? Тамга таанычу эмес, окуганды билчү эмес. Анан ошол жерден мен окуганды билбеймин дейт го. Ошол Алак сүрөсү биринчи болуп Кадыр түнү Алак сүрөсү түшкөн. Окугунуң деп. Карагылачы, биринчи эле Аллах Тааланын сөзү эмне болуп атат? Бизге илим алгыла, окугула, илим алгыла болуп атат, машалла. Эми карагыла, тафсири. Кадыр түн деген сөздүн мааниси, бул тафсирде аалымдарыбыз 2-3 вариантты берет да. Маанисинде кадыр түн деген сөздүн мааниси, кадыр деген сөз урматтуу, кадырлуу дегенди билдирет. Чындыгында эле бул улуу жана шарапаттуу түн. Ошондой эле кадыр бул тагдыр дегенди да билдирет дейт, Себеби тагдырлар чечилип атпайбы бул түндө? Себеби бул түнү 1 жылдык тагдыр чечилет дейт. Ким төрөлөт, ким өлөт, ким кандай ырыскыга жетет деп калганы окубай коеюн. Негизинен эмне болуп атат? Адамдын толук ушул тагдыры тагдырлана турган болот экен. Аллах Таала айткандай, биз аны Куранды берекелүү кадыр түнү түшүрдүк жана биз аны менен элдерди эскертүүчүбүз дейт.
Ал түндө ар бир өкүм кылынган иштер белгиленет дейт. Машаллах. Көрдүңүздөрбү? Ал түндө, кадыр түндө ар бир өкүм кылынган иштер белгиленет дейт. Белгиленип туруп, печат коюлуп, кол коюлуп туруп, бул жака берилет. Мына ушу 1 жыл бою ушундайча болот деп, Кадыр түн 1000 айдан да жакшыраак дейт. Машаллах. Көрдүңүздөр? 1000 ай канча деп берип атат бизге? 83 жыл 4 айдан да жакшыраак деп атат. Кадыр түн, бир түн. Ал түнү жасалган ибадаттын сообу жана берекеси башка 1000 айда жасалган сооптон жакшыраак дейт. Хадисте келет, ким ыйман жана сооп үмүт менен кадыр түнүн намаз менен, ибадат менен өткөрсө, буга чейинки бардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Периштелер, бул жеринде окуп коеюн, периштелер түшүшөт. Себеби периштелер асман жашоочулары. Алар бул түнү жерге улам түшүп отурушуп, жер бетин толтуруп салышат дейт. Периштелер түшкөнү Аллахтын мээриминин, жакшылыгынын, берекесин алып келишет экен. Машаллах, көрдүңүздөрбү? Кандай улуу түн экен. Бул кадыр түндө эмне болот экен? Адам затынын бул түндө бардык ошол бардык өкүмдөр чыгып берет экен. Бардык өкүмдөр. Ушул сүрөдө эмне деп атат? Адам кандай, Аллах Таала кандай жашоо берет, Ким жашайт, ким өлөт, кимге жашоо берилет, кимдин жашоосу узартылат, А кимге өлүм берилет, тагдырланат. Ким ден соолук, Аллах Таалам кимге ден соолук берет, кимге шифа берет, кимге оору берет. Мына ушулардын бардыгы тагдырланат экен. Кимге Аллах Таалам перзент берет. Перзенттүү боло албай жүргөн айымдар көп дуа кылыңыздар. Себеби ушул түндө адамдын эмне жашоосу, адамдын өлүмү, адамдын ден соолук табуусу, шыпа табуусу, же болбосо ооруп калуусу мына ушул түндө чечилип, ушул түндө печат басылат экен. Ушул түндө Аллах Таалам чечим чыгарат экен. Баланча уулду болот, баланча кыздуу болот, кимге берилет, а кимге берилбейт, ошол да жазылат экен. Кайсы бир адамга Аллах Таалам абийир берет, кимге кордук берет, кимге Аллах Таалам дин илимин берет, дин илими, а кимге Аллах Таалам аны бербейт. Бул сыйлыкты кимдир бирөөдөн кайра алып коет, кимдир бирөөгө бербей коет, а кимдир бирөөгө ушул дин илимин берет, фик илимин берет. Мына ушулардын баары жазылат экен, Куран илими, мынакей Куран илимин, Куран үйрөнсөм деп аткан айымдар да сураңыздар. Себеби ушул түндө Аллах Таала эмне өзүнүн сүйгөн пенделерине Куран илими, мына ушул илимдердин баардыгын берет экен. А кимдир бирөөнү алыстатып коет. Мисалы Куранды окуган, билген, түшүнгөндөр бар. Бирок алардын жүрөктөрү башка жакта болгондуктан аларды Аллах Таала эмне кылып коет экен? Курандан алыстатып коет экен. Аллах сактасын. Мына ушунун баардык өкүмдөр чыгат деп атат. Ким ушул бул дүйнөдө чоң жетишкендиктерге жетет, чоң мүмкүнчүлүктөргө жетет, чоң бир мүмкүнчүлүк эшиктери ачылат. Мына көбүңүздөр сурап атасыздар, ырыскы сурап атасыздар, башканы сурап атасыздар. Мына ушул түнү адамдын ар бир ошол ушундай мүмкүнчүлүк эшиктери ачылса экен деп атасыздар. Ошонун баары мына тагдырланат. Ал эми кимге ошол мүмкүнчүлүктөр жабылып калат, кээ бирөө менин жолум жоктой сезилет деп атат. Мына ушул түнү кимдир бирөө үчүн жабылып калат, кимдир бирөө үчүн ачылат экен. Ким намазга келет, ким ыйман жолун табат, ким дин жолун табат, дин мээнетин табат. Ал эми кимден алып коет, ал да тагдырланат деп атат. Машаллах. Намазга келем дегендер барбы? Намаз окуюн, хиджаб кийейин, жоолук кийейин, динге бекем болоюн, ушул жолду үйрөнөйүн дегендер. Бул эмне? Аллах Таала хидаят берип, ушул түнү чечим чыгарат экен. Ал эми кимдин намазы туруп, же башкасы туруп, анын жүрөгү башка жакта болгон үчүн Аллах Таала ага да өкүм чыгарып кое берет экен, эмне? Алыстатып. Жолугун чечип салып, же намазын окуй албай, ошондой бир кыйынчылыктарга салып. Ким ушул түнү мына бүт тагдырланат деп атат. Ким ажылыкка барат, чоң ажылыкка, ким умралыкка барат, кимге бул неамат берилет, кимге берилбейт. Баардыгы мына ушул жерде жазылып
ушул түнү жазылат экен. Ким турмушка чыгат, ким үйлөнөт, ким ажырашат, баардыгы ушул түндө чечилет. Анан араңыздарда үйлүү болуп калсам, карызыман кутулуп калсам, жана башка ырыскыны сурап аткандар көп, үй алайын, машина алайын, жакшы жумуш табайын, жакшы жумуш болуп калса экен, жумушумда айлыгым көбүрөөк болуп калса экен деп аткандар. Мына ушул түндө адамдын толук ырыскысы чечиле турган түн экен. Кимге канча ырыскы берилет, бүт чечилет экен. Кимдин ырыскысын Аллах кааласа кең кылып коет экен, а кимдин ырыскысын Аллах кааласа таар кылып коет экен. Ушул түнү чечилет. Эми бул кимден көз каранды? Албетте бул сиздердин аракетиңиздерден көз каранды. Алдыда биз ушул боюнча сүйлөшө турган болобуз да. Бул кимден көз каранды? Азыр мисалы ушул түндөрдө мына эфирге кирип атасыздар, түз эфирден үйрөнүп алайын, кой кадыр түндү өткөрүбейбейин. Ушул жерде кылынган намаздар, кандай намаз окуйт экен, кандай зикирлер чалыш керек, кандай Куран окуш керек, үйрөнүп алып ошолорду аткарайын, Аллахка жакындап калайын, Аллахтын ыраазылыгын таап калайын деп атасыздар. Ооба, бул туура кылып атасыздар. Себеби адамдын канчалык ошол сиздер дуа кылып, канчалык берилип, канчалык ушул жерде Аллахтын ыраазылыгын табайын деп ибадатта болсоңуздар, сиздердин тагдырыңыздарда жаман бир нерсе жазылып турган болсо дагы, ошол жакшы ибадаттар, ошол сиздердин дуаңыздар ошол жаман нерсени жок кылып коет экен. Жаман нерсени Аллах Таалам алып коет экен сиздердин ошол аракетиңиздерге жараша. Машалла, көрдүңүздөрбү? А демек биздин ырыскыбызга, биздин ушул 1 жылдык жашообуз, 2026-жылыбыз берекелүү, жакшы болуп өтсүн десек, биз болушунча азыр Аллах Тааладан ыйлап дуа кылып, ибадат кылып, намаздарыбызды, Курандарыбызды окуп, максималдуу ушул ибадатта болушубуз керек экен. Башка жака убакыттарыбызды коротпошубуз керек экен. Болушунча азыр мына сиздерге кандай дуалар окулат, кандай зикрлар айтылат айтып өтөм, ошонун үстүндө болушубуз керек экен. Биздин тилибизден, биздин оозубуздан жакшы гана дуалар чыгып туруш керек экен да. Ушул 10 түн эмне кадыр түнгө, бирөөсү кадыр түн. Биз билбейбиз кайсынысы. Бирок биз аракет кыла беребиз. Аллахым насип кылып калса, балким туш келип калабыз, А туш келип калсак, анда бизден өткөн бактылуу инсан жок анда. Анан бул түндө бир эле адамдын тагдыры эмес, адамзаттын эле тагдыры чечилбейт, бүткүл ааламдын тагдыры чечилет экен. Бүткүл ааламдын тагдыры жазылат. Бүткүл ааламдын тагдырын Аллах Таалам эмне Лаухул Махфуздан алып, анан периштелерге берет. Канча жамгыр жайт, канча өсүмдүк өсүп чыгат, канча жан жаныбар туулат, мына ушундай бүт биз түшүнгөнү дагы, биз билгени да, биз билбегени да, биз түшүнбөгөнү да баардык тагдырлар 1 жылга карата эмне ушул кадыр түнү баардыгы чечилет экен. Анан бул жерде мына күндөлүктүн ичинде жазылган, ким күндөлүктү чыгарып алдыңыздар беле, мына күндөлүктүн ичинен аз окуп берем сиздерге ушул боюнча. Андан кийин карагыла. Рахмат жана азап дептери Аллах Тааланын жакшылыктары, Аллах Таала жакшылыктарды жазды го, бүт жазылган жакшылыктар бизге карата берилген, ааламга карата берилген, ар бир мамлекетке карата берилген, бул ааламда бардык боло турган жакшылыктар, Аллахтын рахматы, неаматтары жана Аллахтын ошондой эле азаптары баардыгы кимге тапшырылат экен? Жебрейил периштеге тапшырылат. Машалла. Жебрейил периштеге тапшырылат. Болду, мына печат коюлат дагы, Жебрейил периштеге тапшырылат. Машалла. Аны беззвучныйга коюп коюнчу. Улам тыңкылдатпай. Сабак тапшырып атышат окуучулар. Көрдүңүздөрбү? Баардыгы Жибрейил алейхиссаламга тапшырылат экен, мына бул жерде жазылып атат. Өсүмдүк жана ырыскы дептери Микаил периштеге тапшырылат. Жамгыр жана шамал дептери Исрафил периштеге тапшырылат. Жандарды алуу жана ажалдын бүтүү мөөнөтүнүн дептери Азраил периштеге тапшырылат. Караңыздарчы. Байкайсыздарбы? Байкап атасыздар, кээ бир адамдарды көрүп атабыз, жашынакай эле жүргөн, жашынакай эле жүргөн эркек киши болобу, аял киши болобу, жакшы эле жүргөн,
бирок туруп эле ушул Рамазанга чейин жок болуп калды. Кандайдыр бир жол менен эмне ажал келди. Ойлобогон жерден ажал келип калып атат. Көрүңүздөрбү? Ошол тагдырга бүт жазылат экен да, ошол жылы ошол адамдын жашай турган мөөнөтү узарабы же болбосо анын ажалы келип калдыбы? Ал чечилет экен. Кайсы түнү чечилет экен? Ушул кадыр түнү чечилип, анан Азраил периштенин колуна тапшырылат экен. Көрдүңүздөрбү? Мына кадыр түндү түшүнүп атабызбы? Кадыр түн бул биздин жана бүткүл ааламдын бүт тагдыры чечиле турган түн болот экен. Бардык Аллах Таала бүт жакшы иштер, жакшы рахмат иштер, ошондой эле жаман иштер бардыгы тагдырланып туруп, анан печать коюлуп туруп бизге жөнөтүлөт, бизге берилет анан. Болду, анан ошонун негизинде 1 жылдык жашоо кетет. Биздин ниетибиз, максатыбыз ушул кадыр түндү өткөрүп албай, эмне? Дуа кылып, эгер жаман минус жактары бар болгон болсо, ошону дуа менен, ибадат менен, амалдарыбыз менен эмне көбүрөөк ибадат кылып, ошол нерсени кетирүү. Себеби жакшы иш, жакшы амал, дуа бул мусулмандын куралы. Биздин жөнөкөй эле кыргызчалап сүйлөп Аллах Тааладан сурап дуа кылуубуз, дуа бул тагдырды өзгөртөт, билесиздер, Бир эле нерсе бул дуа тагдырды өзгөртөт. Аллах Тааладан биз ыйлап сураганыбыз. Демек, биздин максат ушул түнү эгерде жашообуз, ырыскыбыз кенен болсун, жакшылыктарга жетип, Аллахтын ыраазылыгын таап, бул дүйнөдө, ахиретте Аллах Таала бизден ыраазы болуусун кааласак, демек эмне кылышыбыз керек экен? Ушул түндөрдө кайдыгер болбостон амалдарды кылып калышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз хадисте келгендей, иманан ва ихтисабан деп атат. Ыйман менен, ихтисаб менен өткөрүү ибадатты. Машалла. Азыр сиздерге мына крепость мусульманина да көп эле айтам ушул дуа боюнча. Бул жерде азыр аят бар. Ошону окуп өтөйүн сиздерге. Бул аятта кандай деп атат? Аллах Таала мындай деп атат, карасаңыздар, мага дуа кылгыла дейт, менден сурагыла дейт. Мен силерге жооп беремин дейт. Дуаңарга жооп беремин дейт. Дуаңарды сураганыңарды беремин дейт. Могул жерде Бакара сүрөсүнүн 186-аятында Аллах Таала мынтип атат. Эгерде менин пенделерим мен жөнүндө сураса, дейт, пайгамбарыбызга айтып атат, чындыгында мен аларга жакынмын дейт. Мен аларга ушундай жакынмын дейт. Абдан жакынмын дейт. Жана мен алардын сураган дуаларына жооп беремин деп атат. Бул аят кетип атат, Анан хадистер да ушунун негизинде, бул жакта хадистер да кетип атат. Аллах Таала айтат экен. Дуа кылгыла, менден сурагыла, мен силерге жооп беремин деп атат. Дагы бир хадисте мындай деп атат. Аллах Таала дейт, уялат дейт. Аллах Таала уялчак дейт, уялат дейт. Кайсы учурда Аллах Таала уялат жана Аллах Таала берешен дейт. Эми Аллах Таала кайсы учурда уялат? Суроо. Качан уялат? Аллах Таала уялат дейт. Качан анын пендеси дейт, эки колун асманга көтөрүп, я Роббим, я Аллахым деп, элестеттиңиздерби? Колуңуздарды асманга көтөрүп дуа кылып атканыңыздарды. Я Роббим, Аллахым деп, менден бир нерсе сурап, асманга колун жайып, асманга карата менден колун көтөрүп бир нерсе сураса, мен ошону бербей коюудан уялам деп атат. Ошол сурап, Аллахым берчи мага деп, биз эмне кылып атабыз? Азыркы түндөрдө колдорубузду, эки колубузду башыбыздан өйдө көтөрүп алып, кыбылага каратып алып, я Роббим берчи мага, я Роббим берчи Аллахым, берчи мага ушуну берчи деп колубузду сунуп атабыз, Аллахты көздөй. Аллахты көздөй сунган колду, Аллах Таалам айтып атат, ошол сунган колду эч нерсеси жок эле кайтаруудан мен уяламын дейт. Башкача айтканда эмне? Ошол Аллахым мага берчи деп сунулган колго сураган дуасына мен беремин деп атат. Ошол бош жөнөтүүдөн сурап аткан колун сунуп, я Роббим берчи мага, Аллахым берчи мага ушуну деп аткан нерсени бош жөнөтүүдөн мен уяламын деп атат. Жана эмне дейт? Мен
берешенмин дейт, беремин дейт. Машалла, көрдүңүздөрбү? Аллах Таала биздин дуаларыбызды мынакей ушинтип бизге өзү Куранда айтып атат, жана хадисте да пайгамбарыбыз Аллах Таала ушундай биздин сунган колубузду бош кайтаруудан, бош жөнөтүүдөн уялат деп атат Аллах Таала. Көрдүңүздөрбү? Демек эмне экен? Ушул түндөр, ушул күндөр, ушундай Рамазандын түндөрүндө, күндөрүндө турабыз. Бул жөнөкөй убакытта Аллах Таала дуаларыбызды кабыл кылып атат. А бул түндөрдө биздин дуаларыбызга эшиктер ачык. Эшиктер жөнөкөй убакыттардан да ачык. Бүт асман эшиктери ачык азыр. Ошол себептен колубузду башыбыздан өйдө көтөрүп, Аллах Таалага сунуп, я Роббим, берчи Аллахым. Кандай кыйынчылыктарыңыздар, кандай муктаждыктар болбосун, ошону Аллах Тааладан сураңыздар. Себеби дуа бул адамды тагдырын өзгөртө турчу күчтүү болгон куралдардын бири. Бул хадисте келгендей. Иншаллах. Бул түн эмненин түнү экен? Тообо кылуунун дубасы экен. Эгер күнөөлөрүбүз, каталарыбыз бар болгон болсо, баарыбызда бар ал нерсе. Аллах Тааладан ыйлап тообо кылайлы ушул түндө. Аллахым, мени кечирчи деп. Өксүп ыйлап Аллах Тааладан дуа кылып сурайлы. Аллахым, мени кечирчи, сен кечирбесең мени ким кечирет? Башка кечирбейт эч ким. Аллахым, сен мени кечир деп, бул эмне? Тообо кылуунун түнү экен. Куранды чурайлуу окуунун түнү экен. Дуаларды узун Аллах Тааладан сурап, дуа кылуунун түнү экен. Намаздарды узун узак кылып, чырайлуу, шашпай окуй турган түн мына ушул түндөр экен. Зикрларды айтып, Аллах Таалага мактоолорду кылып, пайгамбарыбыздын дуалары, пайгамбарлардын дуалары, пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп өттү, мына ушундай дуаларды кылгыла деп. Мына ошол зикр дуаларды айта турган түндөр жана күндөрдө азыр биз туруп турбуз, иншаллах. Эми сиздерге айтып өтөйүн. Намаз боюнча да айтып өтөм азыр. Бул жерде бисмилла. Бир сыйра фазилетин түшүнүп алдыкпы? Эми, урматтуу айымдар, ушул кадыр түнүндө кандай дуаларды кылсак болот? Жазып алыңыздар. Мен азыр бат-баттан айтып өтөм буну. Жазып алыңыздар, себеби ушунун негизинде биздин ибадаттарыбыз ушунун негизинде өтмөкчү болот. Кандай дуаларды окуйбуз, кандай зикрларды жасайбыз, негизинен кандай амалдар болот, мен бул боюнча эфир өткөм. Кандай амалдар? Кыскача бул садака беришибиз керек, Куран окушубуз керек, зикр салават, нафил намаздарыбыз, тахаджуд намаздарыбыз, сөзсүз узак убакыт дуа кылуубуз, этикафка отуруубуз, хайыр ихсандарды жасообуз, жакшы амалдарды жана башка деген көптөгөн ибадаттарыбыз бар. Бул негизинен жалпы болуп атат да. Эми биз дуаларга келели, дуаларга кандай зикр дуаларды жасашыбыз керек бул түндө? Албетте сөзсүз Куран окуйбуз, жана намаз окуйбуз. Бул хайзы жок айымдар, бул сөзсүз болуш керек. Куран менен намаз. Куран менен намаз сөзсүз болуш керек. Бирок азыр могул жерде сиздерге дуалар боюнча токтолуп өтөбүз. Эми биринчи кандай дуаны жазып алыңыздар. Кандай дуаны окуйбуз? Түшүндүрүп өтөйүнчү. Мен азыр бул жерде кыскача айтып өтөм. Андан кийин эфирди бүтүрөм. Андан кийин бүгүн кылсак болот, иншаллах, 1 сааттан кийин буну практика жүзүндө жасасак болот. Практика жүзүндө мен өзүм окуп берем. Бул узун дуа, бир эле дуа узун болот. Узун дуалар. Азыр жөн гана кыскача жазып алгыла. Буну мен жок деле өзүңөр дуа китепти алып, ушул амал кылганга. Бисмилла. Биринчи, бул кайсы? Рамазан шариф деген дуаны окуйбуз. Сөзсүз. Рамазан шариф биринчи, экинчи мунажат дуасын окуйбуз. Үчүнчү Асмаул Хусна окуйбуз. Андан кийин хаджат дуасын окуйбуз. Исму Азам дуасын окуйбуз. Булар билесиздер, бул абдан күчтүү дуалар. Пайгамбарыбыздын хадистери келген. Исма Азам дуасынан кийин бул дуа биздин өзүбүздүн жеке муктаждыгыбызды сурасак, ал кабыл болот. Бул күчтүү дуалар. Канзул Арш дуасын окуйбуз. Салават Нария Мунжия дуаларын окуйбуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жеке өзү кылган дуалар жана бизге үйрөткөн дуалары бар 20 чактуу. Аны билесиздер, мен көп эле жолу эртең мененки кечки эфирлерде окуп берчимин. Айтчык, көбүңүздөр билесиздер, котормосунан бери, чечмесинен бери билесиздер. Ошол 20 чактуу дуасын окуйбуз. Ошондой эле пайгамбарлардын дуасын окуйбуз. Иншаллах.
Кийинки дуа зикр жазып алыңыздар. Дуа зикрлар. Буларды азыр өйдө да айтып өткөндөрдү бир жолудан эле окуйбуз, себеби булар узун, узак дуалар, узун дуалар. 1, 2, 3 барактан турган дуалар. Кийинки бул зикрлар. Зикр дуалар. Алар кайсылар? Бул жана зикр катары субханалла, субханалла, субханалла деп айтып атпайсызбы? Ошол сыяктуу 100 жолудан ар бирөөсүн айтасыздар. Бул биринчи жазып алгыла. Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар деген дуаны 100 жолу айтасыздар. Бунун пайдасын көп эле угуп атасыздар. Аллах Тааламан бул дүйнөнүн жакшылыктарын сурап атабыз жана ахиреттин жакшылыктарын сурап атабыз. Бул дүйнөнүн жакшылыктары бул эмне болуп атат? Бардыгын камтып алат бул дуага. Аллах Таала билет сиздер эмнеге муктаж экениңерди. Бирөө мисалы үйгө муктаж, бирөө болсо балага муктаж, бирөө болсо жакшы жумушка муктаж, бирөө илимге муктаж. Ар ким ар нерсеге муктажсыздар. Ошол муктаждыгыбызды бүтүрүүчү дуа экен. Бардык муктаждыктардын баарын камтып алат. Жакшы үй бүлө, жакшы күйөө, жакшы аял, жакшы жумуш, дүйнө ахиретибизге пайдалуу жумуш, илим, бардыгы ушунун ичине кирет. Бардык жакшылыктардын баары ушунун ичине кирет экен. Ушул дуанын ичине. Кийинки. Анан ахирет, албетте ахирет, Кийинки Аллохумма ифтахли абуаба рахматик. Аллохумма ифтахли абуаба рахматик. Буну да 100 жолу айтасыздар. Бул дуанын ичинде биз Аллах Таалам, я Раббим Аллахым, мага бардык рахмат эшиктериңди ачып бер деп атабыз. Я Раббим Аллахым, мага илим эшиктериңди ачып бер. Я Раббим Аллахым, мага дин илим эшиктерин ачып бер. Я Раббим Аллахым, фик илим эшиктерин ачып бер. Я Раббим Аллахым, тафсир илим эшиктерин ачып бер. Бул сиздерге кайсы жаат керек болсо, ошону айтасыздар. Аллахым, Куран керекпи? Куран илим эшиктерин ачып бер. Я Раббим Аллахым сурайсыздар. Сиздерге акча керекпи? Жакшы жумуш керекпи? Ошону сурайсыздар. Аллахым, жакшы жумуш, мүмкүнчүлүк эшиктериңди ачып бер. Мына ушинтип бул өтө күчтүү дуалардын бири экен. Бизге эмне нерсе керек болсо, ушуну биз сурайбыз. Аллахумма ифтахли абуаба рахматик. Аллах Тааланын рахматы бул чексиз да. Аллах Таала бул дуанын ичине баарын берген да. Ошого бул дуаны өзүн 100 жолу айтып аткан кезде да, ошондо айтып атканда ичибизден дагы ошол нерсени ойлошубуз керек. Оюбузда башка нерсени ойлоп эмес, зикр чалып атканда ушул дуалардын котормосун ойлошубуз керек. Ушул дуанын ичинде эмне камтылып атат, эмне мага азыр зарыл ошону. Аллахумма ифтахли абуаба рахматик. Аллахым, рахмат эшиктериңди ач дедикпи? Билим керек болуп атабы? Билимди сура. Куран илими керек болуп атабы? Куран илимин сура. Бала чака керек болуп атабы? Жакшы күйөө бер, жакшы бала чака бер. Уулду болоюн, кыздуу болоюн, ошол нерсени сурагыла. Үй керек болуп атабы? Үй сурагыла. Акча керек болуп атабы? Акча ошол. Мен рызкымды кенен кылып бере көр, Аллахым. Адалдан кылып бере көр, Аллахым. Ошол эмне керек болуп атса, ушул мына дуанын ичине кирет экен. Ла илаха иллаллаху маликул хаккул мубин деген кийинки дуаны жазыңыздар. 3-чү, муну да 100 жолу айтасыздар. Бул дуаны да азыр интернетте устаздарыбыз көп кетирип атат. Биз деле чыгарып атабыз го, устаздарыбыз көп айтып атат, Ла илаха иллаллахул маликул хаккул мубин деген бул ушундай күчтүү дуа. Бул Аллах Тааланын ысымдары айтылып атат бул жердечи. Аллах Тааланын жалгыздыгы ысымдарын айтып атабыз негизинен. Бирок ошол бүт эле ысымдардын ичинде чечмесинде Аллах Таала бул дүйнөнүн байлыгын берет жана ахиреттин байлыгын берет деп атат. Бул дуаны 100 жолу окуш менен Аллах Таала бул дүйнөнүн жакшылыктарын баарын берип коет экен жана ахиреттин жакшылыктарын берет экен, Роббана атина экөө окшош бекен? Кийинки Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жубайына үйрөткөн дуаны окуңуздар. 100 жолу окуңуздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте келген, келгенде дагы 100гө 100 сахих хадисте келген. Жазып алыңыздар, мен азыр айтып атканда. Бул мындайча дуа. Субханаллахи ва бихамдихи адада холкихи ва ридо нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи. Бул ушундай күчтүү дуа, Пайгамбарыбыз хадисте чечмелеп айтып берет го. Ошондой күчтүү, бул бардык биз канча зикр айтсак да, ошол зикрлардын баарын басып өтө турган эң күчтүү зикрлардын бири. Себеби эмнеге? Себеби бул дуанын маанисинде Аллах Тааланы биз ушундай мактап атабыз, ушундай Аллах Тааланы аруулап, улуктап жатабыз. Бул зикрга башка зикрлардын күчү жетпейт деген мааниде Пайгамбар
ушул зикирди жубайына үйрөтүп жана белгилеп берген. Демек ушул бул жерде маанисинде Аллах тааланы улуктоо болуп атпайбы? Бул сиздердин жана эртең мененки кечки дуа деген китептин ичинде бар. Ошону 100 жолу айтасыздар. Бул өтө күчтүү зикырлардын бири. Бул бир. Кийинки дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жубайына үйрөткөн дуа. Кайсы дуа? Бул кадыр түнүндө окула турган дуа. Аллахумма иннеке афувун каримун тухиббул ауфа фаъфу анни. Тухиббул афва фаъфу анни. Мына ушул дуаны 100 жолу айтабыз. Бул кечирим суроо дуасы. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизге үйрөтүп атат. Кадыр түнгө туш келсең ушул дуаны оку деп. Демек ушул дуа бул кечиримдин туу чокусунун дуасы экен. Мисалы биз кечирим сурайбызбы? Астагфирулла, астагфируллахи ва атубу илейх деген. Аллахым мени кечирчи, Аллахым мени кечирчи деп атабыз го. Могу Айша энебизге үйрөткөн дуа бул Аллахым, бул ошол кечиримдин эң туу чокусу дейт да. Бул кечирим эң терең. Аллахым кечирип салчы, мени толугу менен кечирчи деп Аллах Тааладан биз жалынып сурообуз болот экен. Ошол себептен бул кадыр түндүн зикри эң кечиримдин туу чокусу эң тереңинен берилген экен. Буну да 100 жолу айтабыз. Бул бул зикирди айтып атканда биз өзүбүздүн күнөөлөрүбүздү Аллахым кечир деп, каталарыбызды кечир, ушул күнөөлөрүбүздү кечир деп ыйлап Аллах Таалага зикир кылуу. Кыбланы карап отуруп алып, анан ушул зикырларды айтасыздар. Кийинки Ибрахим алейхиссаламдын дуасы, кийинки Юнус алейхиссалам дуасы 100 жолудан айтасыздар. Хаспуналлаху ва ни'мал вакил, ла илаха илля анта субханака инни кунту минад долимин деген дуаларды айтасыздар. Бул дуаларды көп эле жолу айтып жүрөм сиздерге. Бул дуалар ушундай күчтүү дуалар, кандай сазда болбогула, кандай балчыкта болбогула, кандай проблема башыңыздарга түшпөсүн, ошону чечип бере турган дуалардын бири бул. Себеби Ибрахим алейхиссалам менен Юнус алейхиссаламдын абалын элестетиңиздер, алар кандай балчыкта турган. Түрөйлөй эмеге катапульта менен отко салган, Ибрахим алейхиссаламды. Юнус алейхиссалам капкараңгы болгон киттин ичине кирип кеткен. Мына ошондон Аллах Таала сак саламатта алып чыгып берген ушул дуалардын негизинде. Демек бул бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтып атат, ушул дуалар бизде кандай балчыкта, кандай проблемада, кандай мүшкүл иш болбосун, ошондон балчыктан чыгара турган дуалар экенин айтылып атат. Демек ошол дуаны иншаллах айтат экенбиз. Түшүндүкпү? Кийинки дуа. Сүйүү дуасын 100 жолу айтасыздар. Мынагы Ибрахим алейхиссалам менен Юнус алейхиссалам дуасын айтып атканда өзүңөрдүн проблемаңарды элестеткиле. Кандай кыйынчылык жагдай болуп атса, ошону элестеткиле. Аллахым, ошону кетир, ошол проблемадан чыгар, жакшылыгыңды бер, Аллахым деп, ошол зикирди айтып атканда сөзсүз ошону элестетүү менен Аллах Тааладан ыйлап суроодо болушуңуздар керек. Кийинки сүйүү дуасын 100 жолу айтасыздар. Сүйүү дуасы боюнча да көп айтып атам го, Аллах Таалага болгон сүйүү, жүрөгүбүздө Аллахка болгон сүйүүнү ойготуучу дуа. Аллах Таалага жакын инсандар, солих инсандар, таква инсандарга карата биздин жүрөгүбүздө сүйүү ойготуучу дуа. Ошондой эле Аллах Таалага жакындатуучу ибадаттарга карата биздин жүрөгүбүздө сүйүү ойготуучу дуа экен бул. Мисалы кээ бирөө айтат, ошо намазымды окуй албай атам, ошо зикир чала албай атам, ушул Куранды окуй албай атам дейт. Эмнеге? Себеби жүрөгүндө ал ибадаттарга карата сүйүү жок. Биз ошол дуаны окуу менен ибадаттарга карата сүйүү пайда болот. Ошол ибадаттарды кылган сайын биз лаззатын, даамын тата алабыз да, таттуулугун ошол ибадаттын. Намаз окуйсуздарбы, Куран окуйсуздарбы, ошондон сиздер рахат аласыздар да. Ар бир мына зикирди айтып атканда рахат аласыздар. Мына ар бир зикирдин өзүнүн маанисин түшүнүү менен, ой жүгүртүү менен, тафаккур кылуу менен айтсаңыздар, мисалы Раббана атина, Аллахым бер мага жакшылыктарың бер. Кандай жакшылык? Кайсы жакшылык? Илим жакшылыгынбы, дүнүйө жакшылыгынбы, ырыскы жакшылыгынбы, күйөө жакшылыгынбы, бала чака жакшылыгынбы, ошону элестетип атасыздар, көрдүңүздөрбү? Ошентип элестетип ар бирөөсүн тафаккур кылуу менен, маанилерин түшүнүү менен жана өзүңөрдүн каалоолоруңарды эңсөө менен Аллах Тааладан ошол чечип берүүсүн суроо менен кылсаңыздар, иншаллах адам түшүнгөн сайын ошол ибадатты даамын тата алат.
Анан бул жерде биз ачык айкын Аллах Тааладан сурап атабыз. Эй Аллахым, сага жакындата турчу ибадаттарга карата менин жүрөгүмө сүйүү салчы деп атабыз. Я Аллахым, сага болгон, өзүңө болгон сүйүү жүрөгүмө салчы деп атабыз Аллах Тааладан. Жүрөгүмө сүйүү сал деп атабыз. Арабчасы Аллахумма ас'алука хуббака ва хубба ман юхиббука ва хубба амалин юқоррибу иля хуббика. Буну эң жашооңордо номер 1 дуа кылып алгыла. Жашооңордогу номер 1 дуа кылып алгыла, себеби ушул дуаны эле айтып жүрсөңүздөр, сиздерде ар дайым ибадаттарга болгон сүйүү ар дайым болот. Намазга болгон сүйүү, Куранга болгон сүйүү, диниңерге болгон сүйүү ар дайым болот. Аллахка болгон сүйүү, мына ушул дуа эң улуу дуалардын бири экен. Сүйүү дуасы деп жазып койгула 100 жолу айтасыздар. Кийинки 100 жолу айтасыздар. Кийинки ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кодир деген. Бул да пайгамбардын узун хадисинде келген. Сооптору ал хадисте чечмеленген, сонун болот. Буну билесиздер көбүңүздөр. Бул дуаны көбүңүздөр жатка да билесиздер. Ушуну дагы айтып 100 жолу айтасыздар. Бул дагы биздин канча деген муктаждыктарыбызды чечип берүүчү зикрлардын бири, иншаллах. Кийинки субханаллахи ва бихамдихи деген бул да сахих хадис менен келген. Канча деген эселенген биз соопторду алабыз, себеби бул маанисинде биз Аллах Тааланы улуктап атабыз. 100 жолу айтасыздар мында. Я хайю я кайюм би рахматика астагис асли али шани куллаху ва ла такилни иля нафси тарфата айнин деген зикрди да 100 жолу айтасыздар. Себеби биз эмне деп атабыз? Аллах Тааладан биз өзүбүздү зыянга учуратабыз да, өзүбүздүн каалоолорубуз менен, нафсыбыз менен. Мына ошол эмне нафсыбызды Аллах Таалага тапшырып, эй Аллахым, сен өзүң мени башкар деп атабыз да. Биз өзүбүздү таштап койсок, биз жинди болуп кетебиз, эмне кыларыбызды билбей оожок болуп кетебиз да, адамчы. Ошону өзүбүздү таштап койбо деп атабыз. Бизди эмне? Эй Аллахым, өзүң бизди багыттап тур деп атабыз Аллах Таалага. Хидаят жолуңа сал, эй Аллахым деп атабыз. Күчтүү дуалардын бири. Ошон үчүн ушунда 100 жолу айтасыздар. Анан бардыгыңыздар билгендей, эртең менен кечинде айтылуучу 700 зикрди билесиздер. Бул 700 зикрдин эң башында биринчи эле салават 100 жолу, андан кийин истигфар 100 жолу бар, Ошону айтасыздар. Андан кийин калган 5-өө субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Мына ушу менен 5 болду. Баш аягы 7 болду. 700 зикр. Ушул ар бирөөсүн ушу жетөөнү тең айтып атканда өзүнүн маани маңызына көңүл бөлүү менен, ар бирөөсүн айтып атканда өзүнө багыттайсыздар. Мисалы истигфарды айтып атасыздарбы, астагфируллах деп айтып атасыздарбы? Демек бул кечирим жөнүндө болуп атпайбы? Эй Аллахым, мени кечир деп атабыз. Салават айтып атабы? Биз эмне пайгамбарыбызга салават жолдоп атабыз. Пайгамбарыбызды түш көрөлү, пайгамбарыбыздын шафаатына ээ бололу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына ээ болуп, пайгамбарыбыз бизди кыямат күнү таанысын деген максатта, көп салаваттарды айтышыбыз керек экен. Салават айтып атканда дагы өзүнүн мааниси менен, түшүнүү менен айтканыбыз жакшы. Анан субханаллах деп атабыз. Аллахым, сен тазасың деп, Аллахым, сен аруу затсың, сен тазасың, сен улуусуң, сага эч ким жетпейт деп, субханалла деп айткан сайын биз ошол жүрөгүбүздөн кыргызчалап эле жүрөгүңөрдөн түшүнүп турушубуз керек. Аллахым, сен тазасың, сен аруусуң, сен тазасың, эй Аллахым деп. Ла илаха иллаллахты айтып атабызбы? Айта беребиз оозубуз менен. Ла илаха иллалла, ла илаха иллалла, ла илаха иллалла. Эй Аллахым, сен жалгызсың, сен жалгыз падышасың, сен гана улуусуң, Сен гана биздин падышабызсың, сен эң абалкылардын абалкысысың, сен эң акыркылардын акыркысысың, эй Аллахым, биз сага кайтып баруучубуз, сен жалгыз биздин падышабызсың, сенден башка падыша жок деп, ушул өзүнүн эле маанисиндеги болгону кыргызча мээбизге да түшүндүрүп турушубуз керек экен да, ар бир зикирди айтып атканда. Көрүсүздөр, иншалла. Түшүндүкпү азыр мына зикрлар боюнча? Ушул зикрларды отуруп алып эми кандай кыласыздар? Тапшырма сиздерге. Дептерди алып туруп азыр өзүңөрдүн жеке муктаждык дуаларыңыздарды 10-ду же 15-ти же 20-ны жазып чыгыңыздар. Эң негизги ушул 2026-жылда керек болуп аткан же деги эле ушу жашоодо керек болуп аткан муктаждыктарыңыздар бар, ар бирөөңүздөрдүн. Ошону жазып чыгыңыздар. Кандай муктаждыгыңыз бар? Үй алам деп атасызбы? Балалуу болом деп атасызбы? Күйөөгө тием деп атасызбы? Жакшы жумуш табам деп атасызбы? Же жумушуңуз дагы да көтөрүлүүнү каалап атасызбы? Жакшы каражат, ырыскы, акча табам деп атасызбы? Жакшы айлык табам деп атасызбы? Баарын жазып чыккыла, тизмелеп. Университетке тапшыра албай атасызбы? Тапшыргыңыз келип атабы? Жазыңыз. Диплом алайын деп атасызбы?
илим жолуна түшкүңүз келип атат, Куран үйрөнгүңүз келип атат, баардыгын тизмектеп жазып, жеке өзүңүздүкүн тизмектеп жазып чыгып туруп, мына жерде сиздерге айтып аткан ар бир дубадан кийин сурай турган болосуздар өзүңөрдүкүн. Себеби бул дубалар, мисалы мунажат дубасы дедимби? Мунажат дубасын окудуңуз, Асмаул Хуснаны окудуңуз, Исмул Азамды окудуңуз, дубаларды. Бул дубаларды окугандан кийин өзүңүздүн жеке дубаларыңызды Аллахтан ыйлап сурап чыгасыз. Исмул Азам дуасын окудуңузбу? Билесиздер, хадисте келген Исмул Азам окулгандан кийин аркасынан кандай дуа муктаждыгыңарды сурабагыла, бул кабыл болот. Рамазан Шариф дуасы кандай күчтүү дуалар. Буда да Аллах Тааланы улуктоо болуп атат. Аллах Тааланы улуктап бүттүкпү? Кайра эле өзүбүздүн муктаждыгыбызды сурашыбыз керек аркасынан. Канзул Арш дуасы, Салават Нария, Мунжия, пайгамбардын дуаларын окудукпу? Болду, кайра эле өзүбүздүн муктаждыгыбызды сурайбыз. Асмаул Хуснаны окуп бүттүкпү? Асмаул Хуснадан кийин кандай дуа кылбагыла? Иншалла кабыл болот. Демек Асмаул Хуснаны окудукпу? Дароо өзүңөрдүн муктаждыгыңарды сурагыла. Аллахым, ушунумду чечип бер, мага ушу 2026-жылы ушуну бер, ушу 2026-жылымды берекелүү кылып бергөр, анан 2026-дан кийинки жылдарымды да берекелүү кылып бергөр деп, баардык эмне жазган болсоңуздар, өзүңөрдүн муктаждыгыңар, ошону сураңыздар. Пайгамбарлардын дуасын окудукпу? Сураңыздар. Аалымдардын дуаларын окудукпу? Сураңыздар. Куранда келген дуалар деп келет, Куранда келген дуаларды окудукпу? Аркасынан кайта өзүңөрдүн муктаждыгыңыздарды сураңыздар. Анан могу жерде зикрларды дагы баарын бир отуруп алып, кааласаңыздар бир отуруп айтсаңыздар болот, кааласаңыздар бөлүп айтсаңыздар болот. Мисалы, азыр бул экөөсүн айтамын, 100-дөн 200 жолу, мисалы 2 рекет тобо намазын окудум. Тобо намазынан кийин истигфарды айтайын, Роббана дуасын айтайын, Аллахка болгон сүйүү дуасын айтайын, анан Аллах Тааладан дуа кылайын. 2 рекет тахажжуд окуйн, тахажжудтан кийин мына 700 зикрдин дуасын, зикрларын айтайын. Анан Аллах Тааладан ыйлап дуа кылайын. Мына 2 рекет нафил намаз окуйм, андан кийин Айша энебиздин дуасын айтайын. Пайгамбарыбыз үйрөткөн, жубайына үйрөткөн дуаларды айтайын. Андан кийин дагы 2 рекет намаз окугула, же ким намаз хайыз болуп намаз окубаса, мына сиздерге айымдар эмне кылам деп сурап аткан айымдар. Хайызсыздарбы? Сиздер немени кадыр түндү тоссоңуздар болот, болгону Куран менен эле намаз окуйсыздар. Калган могу жерде мен айтып аткан бүт дуаларды, зикрларды айтасыздар. Отуруп алып, эч ким түнчүндө эми сиздерге эч ким тоскоол болбойт да. Кыбланы карап алып, жолуңуздарды кийинип алып, авраттарыңыздарды жаап алып туруп, Аллах Таалага жалбарып, ыйлап, могу мунажат дуаларын окуп, китепти кармап алып эле окуңуздар. Окуп Аллах Тааладан сураңыздар. Мына жерде ар бир зикрди 100 жолдон окуп, Аллах Тааладан ыйлап сураңыздар. Албетте бул жерде баарыңыздарды билем, бизде окуп аткандан кийин көбүңүздөр калиманы 70 000 жолу айтып аткан айымдар бар, истигфарды 70 000 жолу айтып аткандар бар, салаватты айтып аткандар бар. Ошолорду ортосунда кошуңуздар. Азыр 5 000 жолу истигфарды айтайын, азыр 5 000 жолу салаватты айтайын деп. Анан ыйлап дуа кылыңыздар. Көрдүңүздөр, ошентип эмне ушинтип атып, расписаниянын ичине ушул дуалардын баарын киргизиңиздер. Мына өйдөдө окуп өткөн мына мунажат дуалары, Асмаул Хусна, Хажат дуасы, Исмул Азам дуалары, Рамазан Шариф, Канзул Арш, булар эң күчтүү дуалар иншаллах. Анан ушул айда, ушул бизге пайгамбарыбыз көрсөтүп берген ушул дуаларды окубаганда анда качан окуйбуз? Айтыңыздарчы, анда качан окуйбуз? Эгер биз ушул айда ушул дуаларды, бизге үйрөткөн дуаларды окубасак, анда биз Рамазанда окубасак, анда качан окуйбуз анда? Кайсы убакта окуйбуз анда? Башка убакта анда убакыт болбойт да. Жок, биз ушул айда, ушул Рамазан айында түнү күнү ушул зикрларды, дуаларды айтып, көңүл бөлүп, убакыт бөлүп айтып калышыбыз керек экен. Билесиздер, 83 жыл 4 ай кылгандын сообу берилет, билесиздерби? Азыр мен сиздерге хадисти айтып өтөйүн, анан ошо менен жыйынтыктайбыз. Хадисте кандай деп атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебизге үйрөтүп атат. Бул кечеде ушул амалдарды жаса депчи. Кайсы амалдарды жаса деп атат? Куранды бир жолу окуп бүтүр деп атат. Курандан сиздер Куран окуганды билсеңиздер, 1 барак окуңуздар, 5 барак окуңуздар, 10 барак окуңуздар, күчүңүздөр жеткиче. Анын сообу күчтүү. Бир тамгасына эле сиздер 83 жыл бою окуганын сообун аласыздар. Бир хадисте келген, кайсы жеринде келген, эсимде жок болуп атат. Хадисте келген, эгер биз Курандын ичинен 1 баракпы, канча бир аятпы, 3 аят болсун, 5 аят болсун окуп койсок, биз ошол 83 жыл бою Куранды окуп чыккандын сообун алабыз. Эми жок дегенде
3 жолу Ихлас сүрөсүн окуп коюңуздар. Ким Куран окуганды билбесе, 3 жолу Ихласты билесиздер да туурабы? Ошол Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп коюңуздар. Болду. 3 жолу окуп койдуңуздарбы? Сиздер 83 жыл бою ошол Ихласты эмес, Куранды окуп чыккан сообун аласыздар. Куранды толук окуп чыккан. Эгерде Куран окуганды билбесеңиздерчи, үйүңүздөрдө Куран китеп бар болсо, ошону дарат алып келип көкүрөктөн өйдө кармайбыз, Куранды алып, ошону барактаңыздар. Ачып жөн гана караңыздар ошол баракты. Барактап 10 барагын барактаңыздар, 50 барак барактаңыздар. Ошол барактаганы үчүн сиздер сооп аласыздар иншалла. Бул да келген. Биздин алымдарыбыз эмне деп атат? Куранды окуганды билбесе да, ошол Куранды барактап жөн эле ачкандын сообун алат. Сообун аласыздар. Чоң сообун аласыздар. Кудуретиңиздер жетсе, ошо Куранды башынан аягына чейин барактап чыгыңыздар. Себеби элестетиңиздер, Куранды окуган, билгендер Куранды башынан аягына чейин окуп атпайбы? Эми барактаганда анчалык убакыт кетпейт да, барактап эле кете бересиздер. Бирок эмне? Чын ихлас ниет менен, сооп үмтөтүү менен. Мына ошондо да сооп аласыздар. Кийинки пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, пайгамбарлардын шафаатын кыямат күнү пайгамбарлардын шафаатын ал, шафаатчы кыл дейт өзүңө. Айша энебизге үйрөтүп атат. Айша энебиз сурап атат: "Я Расулалла, мен кантип пайгамбарлардын шафаатын ала алам? Эмне кылышым керек? Кандай амал кылышым керек?" Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Мага жана пайгамбарларга салават айт" дейт. Азыр мына тетиги биз могу жерде мен дуаны айтып өттүм го, мынакей мунажат дуасы, хажат дуасы жана башка ушул дуалардын арасында пайгамбарларга карата дуалар бар. Көп түрдүү вариантта дуалар бар. Ошол дуаларды окусаңыздар, бизге атайын үйрөтүп атпайбы ошол дуаларды берип? Ошол дуаларды окуу менен жана пайгамбарыбызга салават айтуу менен, башка пайгамбарларга жана биздин пайгамбарыбызга салават айтуу менен биз аларды өзүбүзгө шафаатчы кылат экенбиз. Жана 83 жыл 4 ай бою биз эмне ушул амалды аткаргандын сообун алат экенбиз, машалла. Биз ушул түндө кандай амал аткарбайлы, биз ушундай сооп алабыз иншалла. Анан пайгамбарыбыз эме деп айтып атат: "Мусулмандардын ыраазычылыгын тап" деп атат. Ушул түнү. Мусулмандардын ыраазычылыгын кантип табам деп сурап атат Айша энебиз. Пайгамбарыбыз мындай деп атат: "Бардык мусулмандарга дуа кыл" дейт. Досторубузга, жакындарыбызга, бир туугандарыбызга, туугандарыбызга, ата энебизге, досторубузга, чогуу иштешкендерибизге, коллегаларыбызга, тааныштарыбызга, Кыргызстанга, ошо дүйнө жүзүндө кыйналып аткан бардык мусулмандардын баарына дуа кыла турган болсок, биз ошол мусулмандардын ыраазычылыгын тапкан болот экенбиз, машалла. Караңыздарчы. Бул азыр биз билбейбиз балким. Билбейбиз да, кантип алар бизге ыраазылыгын билдирет экен. Бирок ошол сиздин дуаңыз аларга жардам берип, кыямат күнү биз ошонун соогун көрө турган болобуз да, иншалла. Кыямат күнү ошол инсандар балким сиздин дуаңыз аркылуу башка бир мусулман намаз окуп калды. Сиздин дуаңыз аркылуу Аллах Таала ага кенен рызкы берди. Мисалы биз ошол эле азыр кыйналып аткан чет жакта мусулмандарга дуа кылып атабыз. Биздин дуабыз аркылуу аларга Аллах Таалам жакшылык берсе, биз себепкер болуп атпайбызбы? Мына ошондой биз башка мусулмандардын ыраазылыгын тапкан болот экенбиз. Кийинки пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хач жана умра амалын кыл деди. Ошондо Айша энебиз сурап атат: "Кантип хач умра амалын кыла алам? Кантип анын баарын кылганга менин кудуретим жетет?" деп таң калып сурап атат да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Жана 700 зикрди айтып өттүк го. Субханаллахи ва алхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля биллах" деген ушул 5 зикрди айта турган болсоңуздар, хач жана умра кылгандын сообун алат экенсиздер. Машалла. Көрүсүздөр, бул ушундай улуу түн экен. Биз кандай ибадат кылбайлы? Садака бердиңиздерби? Ошол үчүн түн ичинде садака бердиңиздерби? 83 жыл 4 ай бою садака бергендин сообун аласыздар. 2 рекет намаз окусаңыздар, 83 жыл 4 ай бою 2 рекет намаз сообун аласыздар. Тахажжуд намаз болобу, башка намаз болобу, тобо намазын окусаңыздар, 83 жыл бою Аллахка тобо кылгандын сообун аласыздар. Машалла. Куран окусаңыздар, 83 жыл бою Куран окуган. Бирөөгө жакшылык, хайыр, ихсан жасасаңыздар, 83 жыл бою жакшылык жасады деген сообун аласыздар. Ата энеңиздерге жакшылык кылсаңыздар, башка адамдарга, туугандарыңызга, кимге болбосун, күйөөңүзгө жакшы мамиле кылдыңыз, балдарыңызга сабак үйрөттүңүз, 83 жыл бою ошол үйрөттү деген соопду аласыз. Бирөөгө зикр үйрөттүңүзбү? 83 жыл бою ошо бирөөгө зикр үйрөткөн. Бирөөгө даават кылдыңызбы? 83 жыл бою даават кылды деген соопду аласыздар. Машалла. Мына азыр мен да сиздер менен эфирге чыккан учурда эгер ушул түн кадыр түндөрдүн бири болуп калса, анда ушундай сооп жазылат экен иншалла. 83 жыл бою даават кылып, ушул аялдарга даават кылды деген, машалла. Сабак кылды деген, машалла. Көрүсүздөр, ошол себептен биз ушул түндө
кандай амалдар менен кайсы амалдарыбыз көбөйүүсүн каалайбыз, ушул 83 жыл бою сооп алууну каалайбыз. Ошолордун тизмектерин тизмектеп алдыкпы, ошону аткаралы. Анан мына жердеги сиздерге айтып аткан дуалар да ошол да. Мына азыр мына дуалардын ичинде Раббана дуасын окудукпу. 83 жыл бою Аллах Тааладан жакшылыкты сурадык. 83 жыл бою сүйүү дуасын окуган болобуз. 83 жыл Ибрахим алейхисаламдын, Юнус алейхисалам дуасын окуган болобуз. Караңыздарчы, бул амалдар иншаллах туш келе турган болсок, ушул кандай амалдын үстүндө болбоңуздар, ошону 83 жыл бою аткарган соонун ала бересиздер. Ошол себептен максималдуу амалдар менен толтуруңуздар түнүңүздөрдү. Телефон көргөнгө, башка бирөө менен жөн эле сүйлөшүп отурганга эмес, пайдасыз нерселерге жумшоо эмес, толугу менен ошол ибадат амалдарга жумшаңыздар убактыңыздарды. Эгер биз Аллах Таалага, биз кыямат күнгө эмне пайгамбарыбыздын хадисинде келип атат, биринчи бул адам ыйман келтириш керек, а бул деген Аллах жалгыз жана кыямат күнгө ыйман келтирүү болуп атат да. Кыямат күн бар деп тастыктап атабыз, Аллах жалгыз деп тастыктап атабыз. Анан толук берилүү менен ушул ибадаттарды кыла турган болсок, Аллах Таала ошол адамдын бардык күнөөсүн кечирет деп атат да, машаллах. Мына ушундай улуу соопторго ээ болгон болот экенбиз, иншаллах, жасай турган болсок. Даярбызбы? Колуңуздарды көтөрүп коюңуздар. Дуа кылып Аллах Тааладан кечирим сурап, ыйлап Аллах Тааладан дуа кылыңыздар. Эгер ыйлап Аллах Тааладан дуа кылган болсоңуздар, ошол 83 жыл бою Аллах Тааладан ыйлап дуа кылган болосуздар да, иншаллах. Амал кылабызбы? Кол көтөрүп коюңуздар. Мына ушундай жамаат. Ушу менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көрдүңүздөрбү, азыр билип алдыңыздар. Хайызбы, хайызы барбы, хайызы жокпу, ушундай таттуу ибадаттар бар да. Хайызы жок айымдар көбүнчө намаз окуганга, көбүнчө Куран окуганга көңүл бөлүп атпайбызбы? Мен деле хайызым бүткөн жакында, баягы күнү хайызым келди да. Хайызым келгенде мен хайызым келе элек учурда, мисалы колум Куран окуп, намаз окуп, ошого убакыт бөлүп аткамда, хайызым келгенде мен Куран окуй албай калдым, намаз окуй албай калдым. Анан дароо эмне, кой, могу жерде канчадан бери ушу дуаларды окуй албай жүрөм. Ушуларды мен окушум керек. Бирөөсүн окусам, бирөөнү окуй албайм. Ушу дуаларды азыр окугандан мен качан окуймун? Ушундай сонун дуаларды берип атат да. Жашообузда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай сонун дуаларды бизге таштап өткөн, азыр сиздерге айтып өткөн. Ушуларды окуйн деп. Анан эмне, түнчүндө сиздер дагы ушул дуаларды окуңуздар. Дуаны окудуңарбы? Өзүңөрдүн жеке хажатыңарды сурагыла дароо. Мына ушундай кыласыздар, иншаллах. Аллах Таалам амал кылуучулардан кылган болсун. Ушул эптеп септеп кылган ибадаттарыбызды кабыл кылган болсун. Баардык ката күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Аллах Таалам ушул мына аз эле күндөр калды, 5 эле күн калды. Ушул күндөрдү да Аллах Таалам ушул жемиштүү, ибадаттуу, өзү ыраазы болгондой абалда өткөргөнгө насип эткен болсун, жамаат. Аллах Таалам ушул баарыбызга хидаят берсин. Эки дүйнө бактылуулугун берсин. Бул дүйнөдө да Аллах Таалам өзүнүн бактылуулугун, берекесин, хидаятын берген болсун. Жана ахиретте да Аллах Таалам бизге улуу даражаларын берген болсун. Эң негизгиси, Аллах Таалам биздин көкүрөгүбүздү, жүрөгүбүздү толугу менен өзүнө каратып ушул өзгөрткөн болсун. Аллах Таалам жакшы жака, динибизге, ыйман, амалдарга, Аллахка болгон сүйүү жүрөгүбүзгө Аллах Таалам салган болсун. Аллахка болгон сүйүү, пайгамбарыбызга болгон сүйүү, динге болгон сүйүү, дин илимине болгон сүйүү, Куранга болгон сүйүү, ибадатка болгон сүйүү, намаздарга болгон сүйүү салган болсун. Жана ушул Аллах Таалам өзүнүн улуу нурлары менен бизди нурландырган болсун. Аллах Таалам ушул бизди кечирилген инсандардын арасына кошкон болсун. Аллах Таалам бизге ушул кабыр азабынан сактап, тозок азабынан сактап, Фирдаусул а'ла бейишин насип кылган болсун, жамаат. Баардык кыйналып жаткан мусулмандарга Аллах Таалам өзү жардам кылган болсун. Канча деген ушул дүйнө жүзүндө мусулмандар кыйналып жатат. Аллах Таалам өзүнүн рахматына, мээримине, жардамына, паанасына алган болсун. Кандай сиздердин муктаждыктарыңыздар болсо, Аллах Таалам чечип берген болсун. Ар бирөөңүздөрдүн кандай эңсөөңүздөр, кандай хажаттарыңыздар болсо, Аллах Таалам өзү чечип берсин. Кандай кыйынчылык жагдайда болсоңуздар, Аллах Таалам ушул кыйынчылыктардан чыгарып, бактылуу жашоосун берген болсун. Аллах Таалам эки дүйнө бактылуулугун берген болсун. Кандай дуа, максат, тилектериңер болсо, Аллах Таалам жеңил оңой ушул жылы берген болсун. Аллах Таалам ушул жылыбызды дагы жемиштүү, ибадаттуу кылган болсун. Жана кийинки жылдарыбызды дагы жемиштүү, ибадаттуу жылдардан кылган болсун. Аллах Таалам ушул өмүрүбүздү өзү ыраазы боло тургандай таризде өткөрүүгө насип кылган болсун. Жана баардыгыбыздын эң акыркы сөзүбүздү ла илаха илlalloh Мухаммаду расулулла калима кылган болсун. Жана ыйманыбыз менен Аллах Таалам алган болсун жаныбызды. Амин. Аллах Таалам ыраазы болсун, жамаат.
Мындай кылабыз жамаат, азыр бул эфир бүтөт, бирок мунугу мен айтып өткөн дуаларды, дуаларды биз практика жүзүндө мен өзүм окуп берем сиздерге. Анан аны окуганга бул узун дуалар да кыска дуалар эмес, булар чоң дуалар. Атайын ага 1 саат убакыт керектелет да. Эртең так түн, белгиленген боюнча эртең так түн. Иншаллах эртең жасайлы, макулбу? Азыр мен суроолоруңуздарды бир сыйра карап туруп суроолоруңуздарга жооп берип өтөйүн. Анан ошол ойдон эфирди бүтүрөлү. Анан бүгүнкүгө жетишет окшойт. Эртеңден баштап ушул убакытта ушул сиздерге айтып берген дуаларды мен өзүм эфирге чыгып окуп бере турган болом азыр. Суроолоруңуздарды бере бериңиздер, бул жерге жазып коюңуздар. Жооп берип өтөйүн. Ассаламу алейкум устаза, кадыр түндө Куран сабак үйрөнүп, окуп тапшырма аткарып, дуаларды жаттаса болобу? Болот. Абдан сонун болот. Айттым го, эгерде кадыр түнүндө сиздер илим алсаңыздар, 83 жыл 4 ай бою Куран илимин алып атат деген соопту аласыздар. Бул Куранды үйрөнүү, бул эң туу чокусу да ибадаттанчы. Иншаллах бөлүштүрүп койгула, мындай кылбай коелучуздар. Түнү бою кечке намаз окуй берем, же түнү бою кечке эле могу зикир чала берем эмес, баарын бөлүштүргүлө. 20 мүнөт же жарым саат зикир чалам, жарым саат Куран окуйм, жарым саат илим алам, жарым саат деге тахажжуд намазын окуйм деп, намаз боюнча айтып өткөн жокмун, намаз боюнча айтып өтөйүнчү. Намаз кандай намаз окуйт билесиздерби? Негизи бул жерде мына неменин ичинде жазылган, Рамазан күндөлүгүнүн ичинде, мына Ясин Академия деген. Ошонун ичинде бар намаз боюнча. Намазды кандай окуйсуздар? Мисалы 2 рекет окуй турган болсоңуздар, Фатиханы окуйсуздар, анан 7 жолу Ихласты окуп коесуздар, же болбосо 3 жолу Ихласты окуп коесуздар. Мына хадисте келген боюнча окуп берейинчи азыр. Так. Ким кадыр түндө 2 рекет нафил намаз окуса, ар бир рекетинде Фатиха сүрөсүн 1 жолу окуйт дейт, анан Ихлас сүрөсүн 7 жолу окуйт дейт. Анан салам бергенден кийин астагфируллахи ва атубу илейх дегенди 10 жолу окуйт дейт. 10 жолу окуса дейт, ордунан козголо электе эле Аллах анын күнөөсүн кечирет жана анын ата-энесинин күнөөсүн кечирет дейт. Аллах периштелерге буйрук кылат дейт, ал адам үчүн алар бейишке көчөттөрдү тигишет дейт. Жана касыр сарай деген дворец, үйлөрдү курушат дейт. Анын астынан сууларды агызышат дейт.